Так, бүгін менде қонақта менің чоң інім бизнесмен. Бизнес разбор алып, жақсы игіліктерге жетишкен аты Келдібек. Келдібек, сага бизнес разборға келгенге мага эмне түрткү болду? Эмне түрткү болду? Мен өзі құрылыс тармағында бизнесте 2014 жылдан бері иштейм. Буга чейин жумушта мисалы бригадалардан проблема болуп, же болбосо услуганы предлогить этип барганда арзан берип, кымбат берсек албай коебу, башка конкуренттерге берип коебу деген коркунучтар болчу эле. Ошол сыяктуу көп проблемалар болгон үчүн анан разборго баргам. Разборго баргандан кийин биринчи эми ишенген эле эмесмин, бир барып көрөйүнчү деп. Анан 1-2 жолу бардым. Анан тез эле результат боло баштады да. Былтыр июнда барып баштасам, июлда уже чоң объекттерди алып, чоң проекттер менен тез эле иштеш баштадым да. Анан өзүнөн өзү эле балдар деле оң келип, жумуштар деле аябай көбөйүп, аябай жакшы результаттар болуп атат. Ошо разборго барып баштагандан баштап. Азыркы моментте дагы аябай чоң проекттер менен иштеп атабыз. Балдар деле өзүнөн өзү эле табылат. Акча маселеси такыр эле болбой калды десем да болот. Почти 1 жылдан бери. Ага чейин мисалы разборго келгенге чейин канча алсаң деле, мисалы айына 200 миң, 300 миң, миллионго чейин тапсаң деле, каяка жаткан белгисиз эле аласың, кайра бересиң, ошентип эле баягы күнүмдүк тиричилик менен эле келатканбыз да, почти 7-8 жылдан бери. Анан былтыртан бери аябай жакшы результаттар болду. Ошол. Разборго дагы келе турган болсоң, келесиңби? Ишенип калдыңбы разборго? Ооба, разборго барам, бизнес разборго. Разборго ишенем. Абдан сонун результаттарды алдым деп атасың. Алдыңда дагы кандай пландарың бар? Мен буга чейин өзүм баягы максат кылып келген нерселерге ушу 1 жылдын ичинде основном жеттим десем болот да. Себеби буга чейин баягы жеке ишкерчиликте, мисалы курулуш тармагында жөн эле ИП болуп мындай иштеп келген болсом, быйыл осо ачып фирманын директорумун азыр. Монолит Строй Инвест деген фирманын директору болдум быйыл. Ошол фирма менен иштешип атам азыр. Мен эсимде бар, жаңы экөөбүз бизнес баштайлык де, жаңы разборго барайын сизге затап жетип атканымда. Биринчи максатың сеники ошондой строительный компания ачып, үй салыш керек болчу. Ошол болчу. Ошол максатың орундалыптыр азыр, э? Ошол өзүм үй салып баштай элекмин, бирок ошо строительный компания ачып, осо болуп, ал жака бухгалтер алып, прораб алып, мастерлерди алып, штатка адамдарды алып, адамдар көбөйүп, чоң проекттер менен иштешип атам да азыр. Чоң объекттер мененчи. Чоң мамлекеттик деңгээлдеги? Мамлекеттик деңгээлдеги проекттер менен иштешип атабыз азыр. Мындайча айтканда биринчи кадамдар уже башталыптыр, э? Ооба. Эми чоң үйлөрдү алып салганга оңой эле. Эми уже мындай айтканда чоң дом салганга бир 30-40% уже ишке ашып баратат десем болот да. Ушул жаңы разборго келип баштаганда, ушундай строительный компания ачам деген кыялдарыңды ушундай 1 жылдын ичинде аткарылат деп ойлодуңбу? Жок, ойлогон эмесмин. Буга чейин баягы эмнегедир эле мен негизи ошо бир курулуш тармагына келгенден 3-4 жылдан кийин эле аракет кылып баштагам негизи фирма ачкангачы. 2018 жылы Ачыкташ Стройдо фирма ачкам, бирок фирма ачып документ болгону менен мындай ушул фирманы иштетип кеткенге негедир оң келген эмес да. Оң келбей эле ошо менен фирмам иштебей эле турган. Ал фирмам ачылган боюнча эле нерабочий эле болуп турган да. Анан ошо былтырдан бери ошо разборго келгенден бери аябай жакшы мындай курулуш тармагындагы күчтүү адамдар менен иштешип, өзүнөн өзү оң келип эле алар менен кайра кийинки объекттерге жумушка чакырышып, ал жактарын бүтүрүп берип, аябай жакшы результаттар болду да.
жакшы. Анда азыркы учурда бизде Кыргызстанда көптөгөн бизнесмендер бар да, ордунан жыла албаган, же бар бизнесин чоңойто албаган. Сен мисалы максатың ордуңан жылып, плюс кошумча бизнесимди чоңойтом деп атпайсыңбы? Ошол нерсенин баарына жеттиң бүгүнкү күндө. Ооба. Башка бизнесмендерге кандай сунушуң бар? Ошо өзүмдүн максат кылып келаткан максаттарымын мындай айтканда 1 жылдын ичинде мындай күтпөгөндөй результаттар болду, аябай жакшы. Өзүмдүн планым боюнча кандай болсо ошондой эле ишке ашып келатат да. Былтыртан бери аябай жакшы результаттар болду десем болот. Баягы мурда ордуман жыла албай эле, чоңой албай эле, баягы бир эле ишим менен кайра элек болуп, тапкан акчам мисалы канча оборот, 1 миллион оборот же 2-3 миллион обороттун айланасында эле жүрө берген болсом такалып элечи. 1 жылдын ичинде аябай өсүш болду деп айта алам да. Анан бул бизнес разбордун дагы мындай мен өзүмдүн байкашым боюнча да, бул баягы адамдагы болгон кичинекейинен келаткан баягы коркунуч сезимдер, мисалы ушул акчамды жоготуп албайын, ал жака кирсем ал объектти бүтүрө албай калайын деген баягы коркунуч сезимдер болот да. Ошондой коркунуч сезимдерден көп арылтат экен. Кичинекей өзүбүздө ата-энебиз же болбосо мындай айлана чөйрөдөгү адамдарбы баягы уруп же башка болуп ошодон страхтар калып кетет экен адамдын ичиндечи. Ошолордун баардыгынан бул бизнес разбордун эсебинен арылат экен да адам. Ошону түшүндүм да мен. Да. Башка бизнесмендерге да сунуштамаксыңбы? Именно башка бизнесмендерге узун жолду кыскартып, оорду жеңилдеткенге өздөрүндө. Ооба, башка бизнесмендерге да сунуштамакмын. Баягы коркунучтардан арылып, кыска жол менен барганга аябай жардам берет да. Ушул жерде психология бизнеске керек экендигин айта аласыңбы? Ооба. Бизнесмендерге баса айта алам. Себеби бизнесмен болгондон кийин көптөгөн адамдар менен иштешет бизнесмендер. Мисалы сатуу тармагында болобу, курулуш тармагында болобу, бардык эле тармагында мисалы адамдар менен иштешкенден кийин сөзсүз бул психология керек да. Психология керек. Адамдар кайсы адам кандай ойлонуп атат, ошолордун баарын билип турасыз да. Жана акчалык деңгээлин көтөрүү, адамдар байланышуу, ошол эле учурда үй бүлөдөгү мамиле, бизнесте деле мисалы ошо жана акчанын баягы финансовый термостат деп коет го, ошонусу позволять этпеген адамдар мисалы бизнесте деле кичине акчасы көбөйгөндөн кийин уже расслабляться этип, дальше кылыштын кереги жок же болбосо ошондойдун айынан көптөгөн бизнесмендер банкротко учурайт. Бул именно психология ошол адамдын өзүн өзү кармап, дальше өзүнүн койгон максаттарына жеткенге аябай жакшы жардам берет да. Рахмат, ийгилик каалайм. Ушинтип элдин кызматына бүгүнкү күндө элге кызмат кыласың. Мамлекеттик деңгээлде элге кызмат кылып жүрөр. Рахмат. Ден соолукта бол. Мага Сизге да рахмат. Разборго. Сизге да рахмат. Дагы да көтөрүлөр. Рахмат, ийгилик каалайм. Рахмат, иштериңизде ийгилик болсун сизге.